Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Москва шаарында ошол барыбыз Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Алга айылында ачылып аткан магнезит кенине каршылыгыбызды билдирип, ошол Москва шаарында Алга айылынын тургундары менен ушундай чогуу жыйынды өткөрүп атабыз. Азыр пикир билдирүү үчүн ошол тургундарга дагы сөз кезегин беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн Москва шаарында ушул Кыргыз Республикасынын Кадамжай районунун Баткен областына караштуу Алга айылынын тургундары чогулганбыз. Чогулганыбыздын негизги эле себеби биздин Алга айылына караштуу Шуран деген айылыбызда тоо кен, магнезит деген таш кен бар экен. Ошол кенди ачылышына биздин бизнесмендер, жеке ишкерлер казып алганы лицензия жогору кеңештен ошол бериле турган жерлерден уруксат кагаздарын алып келишип казганга аракет кылышып атат. Бул казганга биз Алга айылынын тургундары каршыбыз, бүт баарыбыз. Бул себеп казылган нерсенин башталышын уже көп жылдар болду. Көп жылдар болгонуга карабай биздин Алга айыл эли уже билбейди де, эч ким билген эмес. Секретный кылыштуу, башка кылыштуу, кандай кылды, бул жөнүндө Алга айылынын эч кандай информациясы жок, билбейт иштекени. Ошого биз Алга айылынын тургундары ошол тоо кенин ачылышына каршыбыз. Ошону сиздерден сураныч, жогорку кеңештин депутаттары, айылдын өзүбүздүн депутаттар, урматтуу өзүбүздүн өкмөтүбүз ушул нерсени элдин кызыкчылыгына, элдин кишине угуп, туура акыйкат неместе чечип бериңиздер. Биз Алга айылы бул кендин ачылышына каршыбыз, бүт бардыгыбыз. Колдон келишинче Москвадагы эмгектен бөлөк элде, бөлөк жерде жүргөн мигранттар, биз жердештер бүгүн бардыгы ошол иштен жооп сурап, выходной алып келип, ошонун максатында чогулуп отурабыз. Өзүбүздүн элибиз, ошол ата бабаларыбыздан калган жерибиз сатылбасын, казылбасын деген максат менен. Ошол мыйзам чегинде биз Москвада жүргөн мигранттар мындай бүт бардыгыбыз кол коюп, топтоп биз каршыбыз деген эмелерге чыгып атабыз. Эми ойлойбуз, биздин ушул кылган мээнеттерибиз өзүнүн оң натыйжасын берет деген ойдобуз. Урматтуу биздин президентибиз, депутаттарыбыз ушул нерсени жакшы ак жолго эл тарабыга чечип берсеңиздер, сиздерден сураныч. Биз каршыбыз болобуз. Биз каршыбыз. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, биз мына Москвадагы мигранттар жогорку кеңешке дейсизби, өкмөткө кайрылуу жасайлы деп атабыз. Москвадан иштеген мигранттар кен боюнча каршылыгын өзүнүн акциясын өткөзүп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Алга айылга караштуу Шуран айылында, Шуран бригада десем болот, ошол жерде магнезит боюнча кен ачуулар болуп атат экен. Мында бана Баяман Эркинбаев депутатыбыздын рахматы ошону эжеси умсуна эже ачып атат деди. Азыр кече дагы башкасы келиптир. Айылды баягы Акрам Мадумаров губернаторубуздун жердеши экен, азыр аты фамилиясы ким экенин билбедик. Ошол жерден ошол дагы лицензия алып келип, ошол жерде ачабыз, силерге жол оңдоп беребиз, Шуранга элиге детсад салып беребиз, жолуңарды оңдоп беребиз деп ошентип ону муну обещать этет экен. Обещать этип, азыр эл наразы болуп кой деп, о жерде уулуу заттар бар, мындай мусоркана болуп кетсе, бизге керек эмес ондай жерлер деп өткөндө эл толкуп, уларды наразычылык немесин өткөзүшүп, чогулуш кылып куу берди. Кеченен өзүнүн айылдык депутаттары топтоп, секретный чогулуш өткөзүшүп, скрытый баягы добуш беришип, онтасы ыраазы болуптур, калганы наразы экен. Улар ошолордон пайдаланышат экен. Короче, эртең эл дагы чогулуп, өкмөттөн талап кылдык.
eldi toптап, ел топ өздері чогултат, депутаттарды чыгарып берсин, чыгарып элди алдыга чыгып, неме максатта мындай кылыштат, неге унтуп элден сурабай, бейсурак мындай кылыштат. Ошо мындай депутаттар бизге керек барбы, жокпу? Ошол маселелерди кара берсеңиздер деп кайрылган жерибиз. Биз юристтерден кайрылдык. Эгер элдер наразы болсо, бите ташты ham жылдыра албайт, ташты ham алып кете албайт деди. Силер кааласаңар 2 айдан кийин лицензиясы күчүгө кирет. Силер кааласаңар ham казып ала беребиз деп ошентип коркутушуп, депутаттарыбыздан ошентип жер жарга такап атат. Элибизди юристтер айтты, ондай болбойт деди. Ондай болбойт, силер каршы турсаңар, ташыңарды ham ала албайт. Только казыш. Деп ошондой, ошого бир чара көрүп, ошентип токтотуп берсеңиз. Өткөндө президентибиз өзү баш болуп айтты деди. Ушу токен боюнча урду кетти, баягындай лицензиялар берилип, сатылып, ошолор токтотолу деди. Ошондо пусть президент көрөбү, премьер-министрлер көрөбү, көрүп өздөрү токтотуп берсе. Ошол биздин суранычыбыз ошол. Ошого каршы болуп топтолуп кара берсеңиз. Болгонубуз максаты өзүбүздүн элибиз, жерибиз, Кыргызстан мамлекетибиз жана ошондой эле биздин туулуп өскөн Кадамжай району Алга айылы Шыбыран жергесинде ошол магнизи ташыны казып алабыз деп бизге бир канча ошол лицензиясын көтөрүп келаткан өзүбүздүн эле кыргыз жарандар келип казып алабыз, Өзбекстанга сатабыз деген максаттар менен келатат экен. Эң биринчиден биздин сиздерге кайрылуубуз ушул магний ташты каздырбастан өзүбүздүн элибиздин, жерибиздин ошо урпактарга, уландарга калдырып, ушу өзүбүздүн балдар келечекте илимдүү, билимдүү болуп, Кудай кааласа ошо өзүбүздүн балдар ачып иштетип ошол жерде өзүбүзгө Кыргызстанга, өзүбүздүн айылга, Баткен облусуга керектүү жерлерге иштеткенге аракет кылып, ушул аштырбаганга сиздерден суранып, көптөн көп суранычтар менен кайрылып атабыз сиздерге. Ошо өзүбүздүн балдарыбыз дагы чоңойсо, Кудай кааласа ошол жерде ачып, ишканаларды ачса, иншалла биз дагы ушинтип тура бербейбиз. Аллах Таала айткан, силер аракет кылгыла, берекесин мен берем деген. Ошондой эле биз да аракет кылайлы, иншалла урпактарыбызды дагы Кудай буйруса ошол жерде кендерди ачып, иштеткенге жетишебиз иншалла. Ушунча киши чогулду, ушул жерде баардыгы чогулгандарыбыздын максаты ушул токенин аштырбаганга максатыбыз баардыгы бир. Арабызда ошол акчага, дүйнөгө кызыккан кишилер да бар экен. Ушуларга да кайрылып кетебиз, урматтуу өзүбүздүн айылдык депутаттар. Сиздерден сураныч, элиңизди, жериңизди, туулган топурагыңызды кантип сатып атасыз? Эртең Аллахтын астында да жооп бересиз, жана бүгүнкү күндө эл астында да чоң жоопкерчиликте болосуз. Ушуларды эске алыңыздар. Эгерде кимде ким бул дүйнөдө жакшы иш кылбай, дайыма тескери иш менен өткөн болсо, Аллах Таала эч качан аны бейишке киргизбейт. Жана анын урпактарын дагы эч качан жакшылыктарга алып келбейт. Ал адам эч качан өсүп өнүкпөйт. Ошон үчүн биздин кыла турган максатыбыз, чакырган ураныбыз тынчтыкта болойлу, ынтымакта болойлу, биримдүүлүктө болойлу. Бир жеңден кол чыгарып, бир жагадан баш чыгарып дегендей. Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, кавым таза болот дейт. Ошондой биз дагы өзүбүздүн жүрөктөгү ушунчалык жүрөктөрүбүздү тазалап, элибизге, жерибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн өзүбүздүн болгон патриоттук сезимдерди ойготпосок, бизди ар кайсы жерден Кытайлар жана башка нерселер, башка Өзбекстан, ушуга окшогон мамлекеттер келип ар тарабыбыздан талап тоноп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, сиздер ушул нерсеге катуу туруп бериңиздер, ачтырбаганга аракет кылыңыздар. Жана биз жогорку кеңешке дагы кайрылып кетебиз. Ушул жогорку кеңештеги урматтуу депутаттар, сиздер дагы ушул биздин Алга айылынын ушу токенин ачышына, ачылбашына өзүңүздөр бир карап берсеңиздер деп суранабыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, мына бүгүн биз Кадамжай районунун Алга айылынын тургундары бул жерге чогулганыбыз себеби биздин айылда Шуран деген
айыл бар, ошол жерден магнезит ташын көйлөгөнгө Эркинбаева Умсунай деген эже келип, каяктан бир лицензияларды таап келип, эме кылып атат экен көйлөйм деп. Биз ага каршыбыз, бүт мына алганын жаштары бардыгы каршы. Биз ага макулдук бербейбиз. Ал жер биз өзүбүздүн келечектин балдары, келечек муун өздөрү кийин иштет казып иштеткенге биз катуу туруштук беребиз. Биз каршыбыз, таш боюнча вообще ал жерден кетсин. Бизге лицензия эч нерсесинин кереги жок. Лицензиясын мамлекеттик деңгээлде кылабы, Германиядан кылып келеби, бизге кереги жок. Кетсин, биз каршыбыз. Полнуй өтө жаштар каршы бардыгы. Каршы ма жаштар бардыгы каршы. Урматтуу Алгайдын тургундары. Дагы ошол эле тема. Мына Шурандагы, Токмоктогу огнеупорный таш боюнча. Бул өзү кимдин идеясы, кимден чыккан идея бул? Дагы эле ошол кайрылуу да. Өзү Кыргызстанда природный ресурс өзү аз болсо өзү. Бизде нефти жок болсо, газыбыз жок болсо, нашот ма Кыргызстандын ВВПсы өзү ма наш жарым эле маш эмигранттар түзүп атат, маш Россиядан алып барган. Енді Кыргызстан тура азыр бир колубуздан эчтеке келбейт. Биз өзүбүз ачууну переработка кылып иштете албайбыз. Енді бир күн убакыт келер, обязательно азыр сатыш керек эмес го. Енді тек койсо болот. Яны бир-эки адамдын кызыкчылыгын деп енді бир келечекке дагы бир нерсе калтырып кетишибиз керекпи балдарга. Ошон үчүн мына биринчиден өзүбүздүн айылдык кеңештин депутаттарына кайрылабыз. Кимдер ыраазы болуптур, наразылары бар экен. Разы болгондор эмне үчүн силерди эл шайлаган го мындай. Элдин атынан силер өзүңөр элдин мнениясын айтышыңар керек да, өзүңөрдүн мненияңарды эмес. Элдин атынан туурабы? Анан олор дагы ол биз шайлаган депутаттар туурабы? Биздин кызыкчылыгыбызды коргош керек. Анан коргош болсо, анан кийин мына жогорку кеңешке кайрылабыз. Жогорку кеңештин депутаттары ушул энди жогорку кеңештин депутаттары үчүн мындай өйгүлүктүү маселе болса керек, биз үчүн өтө өйгүлүктүү маселе. Сиздерден сураныч, ошону карап, мындай жогорку кеңеште карайсыздарбы, карап бериңиздер, карап чечип бериңиздер, токтотуп. Анан кийин кече айтылыптыр, биз лицензияны алып калдык, уже эл кааласа каалабаса бул биз мамлекеттен алдык деп коркутушпу? Ошонтип коркуш. Мамлекет ким? Мамлекет эл да. Элди мамлекет түзөбү, эл болсо каяктагы мамлекет болот эди. Ел чечет, ел каршы болуткандан кийин энди болду да, энди каршы болуп. 2 айдан кийин. Казы беребиз. 2 айдан кийин эми лицензия кандай? Мамлекет ел түзөт да, ел чечет го. Ел наразы болгондон кийин кантип? Ошол сураныч өзү депутаттар чече албаса, жогорку кеңешке кайрылабыз. Жогорку кеңеш депутаттары карап атар жыйында ушул маселени карап беришиңизди суранабыз.